Жумгал районунун Өрнөк айылынын жайлоого кетип дайынсыз болгон 2 жашоочусун куткаруучуларды милиционерлерди кошкондо 97 адам издеп жатат. Бул туурасында ÖKM'ден кабарлашты. Издөөгө айыл тургундары да кошулган. 45 жаштагы киши менен 9 жашар бала 16 октябрдан бери дайынсыз болуп жатканын айтышты. Алардын жоголгону туурасында кабар тиешелүү жактарга 19 октябрда түшкөн. Ошол убакыттан бери жеринде издөө иштери жүргүзүлүүдө. Кече 20 октябрда ÖKM'ден 11 куткаруучу, ИИМден 12 кызматкер жана жергиликтүү тургундардан 60 адам, жалпы 83 адам тартылып, издөө жумуштарынан натыйжа болгон эмес. Руслан Түмөнбаев күрөштүн грек-рим түрү боюнча балбаны. 2008-жылы Пекинде өткөн Олимпиада оюндарынын призеру. 2019 жылдан бери үй бүлөсү менен Чикагодо жашайт. АКШнын Филадельфия шаарында өткөн турнир учурунда Руслан Түмөнбаевдин арбитрге карай бычак менен чуркаган видеосу соц тармактарга тарады. Турнирге кыргызстандыктар катышып жаткан. Аларды арачылап калышты деп белгилейт 24 KG агенттиги. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Катар мамлекетине расмий сапар менен барды. Ал жакта коргоо министри жана вице-премьер-министри Халид бин Мухаммед Аль-Аттия менен жолукту. Расмий кабыл алуу аземи Катар мамлекетинин биргелешкен атайын күчтөрүнүн ордосунда өткөрүлдү. Жолугушуу учурунда эки тарапты тең кызыктырган жалпы маселелер, ошондой эле кызматташтыкты бекемдөө жана өнүктүрүү жолдору талкууланды. Жолугушууга Катардын эмирине караштуу байланыш жана маалымат технологиялары армиясынын, аба күчтөрү колледжинин жана биргелешкен атайын күчтөрүнүн кол башчылары жана эки тараптан бир катар жогорку даражалуу жетекчилер жана офицерлер катышты. Бишкектеги соода борборлордун бириндеги тамактануучу жайга белгисиз адамдар кирип барып бойкот жарыялашты. Алар коомдук эрежелерди одоно бузуп, күзөт кызматынан баш ийбей чоо чыгарышкан. Тартип бузгандар өздөрүнүн аракеттерин интернет тармактарындагы аккаунттарына жарыялашкан. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Тергөөнүн жүрүшүндө 29, 26 жана 24 жаштагы жигиттер кармалып, милиция бөлүмүнө жеткирилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Урматтуу кыргыз элим, азыркы учурда сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турган кезибиз. Кызым Альбик Аккоз оорусу менен ооруп, биздин операциябыз төлкө пересадка менен болгону жатат. Кызыма мен өзүм донор болгону жатамын. Ушу кыздын туруп кетишине Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды, ихсаныңыздарды аябаңыздар. Ушул М-банк мен кызымдын атында Махаббат П деп чыгат. Сбербанк мен өзүмдүн атымда Замира Ч деп чыгат. Коркпой кызымдын атына өч алсаңыздар, мен өзүм көтөрөмүн. Индия мамлекетине барып операция кылып пересадка жасатып келишибизге $40,000 керек болуп жатат. Өзүбүздүн каражатыбыз жетишпегендигине байланыштуу. Мен калай кыргыз элим сиздерден жардамыңыздарга муктаж болуп отурамын. Кызын басып туруп кетишине жардам бериңиздер. Урматтуу элим, кыргыз калкы, апам мага донор болгону жатат. Сиздерден жардам сураймын. Индия мамлекетине барганы жатам. Чоң суммадагы акча керек болуп атат, каражат $40,000. Ушундай сүйүктүктөр чыгып, аябай кыйналдым. Мен дагы төшөктө жатып кыйналып кеттим. Сиздерден жардамыңыздарга муктажмын. Жардам берип коюңуздарды өтүнөм. Жашым 22-де. Нью-Делинин дарыясын уулуу көө каптады. Индияда Нью-Дели аркылуу агып өткөн Ямуна дарыясын
уулуу ак көбүктүн калың катмары каптады. Сууда фосфаттардын көбөйүшүнөн көбүк пайда болгон. Бул адамдын тери жана дем алуу органдарынын көйгөйлөрү, анын ичинде коомдук ден соолук үчүн олуттуу коркунучтарды алып келиши мүмкүн. Экологдор буга өтө тынчсыздануусун билдиришүүдө деп айтылат чет элдик басылмаларда. Бир жылдары 5000 кишиге жылына миллиардтаган каражат жөн эле сарпталып жатат. Андан көрө айыл чарба министрлигин жоюп салыш керек деген демилгелер көтөрүлдү эле. Бир жагынан караганда мындай сындар дагы жүйөлүү болчу. Анткени мекемеде иштегендер канча дыйкан кандай өсүмдүк айдады деген статистикалык маалыматтарды чогултуу менен алек болуп калган. Дыйкан фермерлер өз киндигин өздөрү кесип, мамлекетке үмүт артпай деле калышкан. Агрардык өлкөбүз деп мактанганыбыз менен чыныгы абал ушундай эле. Бир жылы картошка көп айдалып, аны дыйкандар сата албай кампаларда чиретсе, экинчи жылы тескерисинче так ушул жашылча тартыш болуп, баасы асмандап кеткен. Сабиздин килограммын 100 сомго сатып алган күндөрдү көпчүлүк унутпаса керек. Мунун баары айыл чарба тармагы каралбай, ар ким өз билгенин жасап калганынан кесепети. Быйыл жайда президенттин агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү тууралуу жарлыгы чыккан. Бул документ негизги 5 багытты камтыйт. Алардын бири кайра иштетүүнү колго алуу. Антпесе азыр дыйкандары жыйнаган түшүмүнүн 90% ошол бойдон сатка чыгат экен. Айыл чарба азыктары кайра иштетилсе, талаада тер төккөндөрдүн эмгеги дагы 2 эсе көп акталат. Алдыңкы жылдары түшүмдүн жок дегенде 50% кайра иштетилип калышы керек. Ошондо быйылкыдай болуп, ысык көлдө өрүк жерде калбайт эле. Жарлыктагы дагы бир маанилүү пункт илим жагына басым жасоо. Ошол жерден жумушка келип кет коюп, айлык алып жүргөн айрым окумуштууларыбыз эми керекке жараса. Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаевдин айтымында агрокарта деген түшүнүк киргизилет. Анын негизинде айдоо жерине кадимкидей эле анализ жасалат экен. Кайсы облуска кайсы өсүмдүк өстүрүлсө, анын үрөнү кандай болсо, жер семирткичтин кайсы түрү колдонулса жакшы түшүм ала алат деген кеп кеңештер берилет. Ал гана эмес, кийин аны кайсы жакка сата аларына чейин план түзүлөт. Бул үчүн ар бир районго фермерлерди тейлөө борборлорун ачабыз деп жатышат. Ошондо баягы ишке костюм шым кийип, галстук тагынып келип, статистикалык маалымат чогултуп отурган кызматкерлер уйкудан ойгонуп, чыныгы иш менен алек болот экен. Аларга талап эле коюлбастан шарт дагы түзүлүп, талаага каттаганга унаалардан бери алып берип жатышат. Мына так ушундай иштерди дыйкан фермерлер канча жылдан бери күтүп келген. Эми эң башкысы айтылгандар сөз түрүндө калбай ишке ашып кетсе. Дыйкан фермерлер дагы жаңы деңгээлге чыгууга аракет жасап, улам пайда болгон технологияларды колдонууга кызыктар болуш керек. Мисалы, малдын туягына кызыкпай, сапатка өтүүгө убакыт келди. Сүттү, этти аз берген 2 уй бакканча, бир асыл тукум жанды кармаган алдаганча кирешелүү экенин түшүнүп калышты окшойт. Талас облусу боюнча 113.330 гектар айдоо аянты бар. Аларды суга суу менен камсыз кылуу үчүн убагында ирригациялык системасы тазаланып турат. Жыл башынан бери 12 чакырымдан ашык канал механикалык жол менен тазаланып оңдолгон. Ошондой эле 4 чакырым канал бетондолгон. Бул суу жоготууну азайтуу үчүн жасалат. Ички бул жерде котушулардын баарын которуп кайра салышка туура келет. Дегенменен бул жумуштарды аткарган Талас суу чарба башкармалыгында атайын техникалардын көпчүлүгүнүн эскилиги жеткен. Облус боюнча 54 техника болсо, алардын 20% иштен чыккан. Ал эми калганын ремонттон өткөрүп иштетип келишет. Бетон иштери болгондо ижарага алышаарын айтышат. Бул техникалардын эскилиги жеткенине байланыштуу ушул каналдарды оңдоо, тазалоо иштерине кичине кыйынчылыктар жаралууда. Бирок 2022 жылдан баштап мамлекеттик бюджеттен биздин өзүбүздүн 31-12 деген статьябыз бар. Ошодон кичине акча каражаты көбүрөөк бөлүнүп, техникаларды оңдоого кичине шарт түзүлүүдө. Азыркы күндө механикалык базанын жумушчулары өзүнүн күчү менен ушул техникаларды жүргүзүүдө, оңдошот, жүргүзүшөт, каналдарды тазалоого жумуштарын алып барууда. Кээ бир техникалар такыр эле жүрбөй калган, алар ошол бойдон турат. Бул экскаватор жакында эле каналды тазалап жатканда бузулуп калган. Башкы механик Искендер Жумабековдун айтымында бир тетигин алмаштырса, экинчиси иштен чыгууда. Бул техника гусеничный экскаватор. Булардын келгени 2013 жылы келген.
азыр эскилиги жетип калды. Бир күнү катогу сынат, бир күнү болсо гидравлический насостор, шлангалар жарылат. Эми эски техника эски экен. Темир деген темир да, ар кандай болуп калат. Ошого жараша баягы оңдогонго аракет кылып, баягы элдин кызматын аткарганга иш кылып атабыз. Белгилей кетсек, Талас башкы суу чарба башкармалыгынын техникалары жаңыланууда. Облуска 4 экскаватор, 1 бетон аралаштыргыч жакында жеткирилет. Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда бүгүн Борбордук аянтта суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү министрлигине атайын техникаларды тапшыруу аземи болду. Мында атайын техникалардан 66 даана тизилип турат. Мындан сырткары жол тандабастардан 40 автоунаа алынган. Белгилей кетсек, бул автоунаалар райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына берилет. Мамлекет башчысы аянтка тизилген жаңы техникаларды көрүп чыкты жана алардын техникалык мүнөздөмөлөрү менен таанышты. Айыл чарба тармагына мындай ири масштабта техникалар биринчи жолу алынууда. Техникаларды тапшыруу айыл чарба кызматкерлеринин күнүнө туш келген. Өлкө башчысы тармактын адистерин майрамы менен куттуктап, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодо ийгиликтерди каалады. Агрардык өнөр жай тармагы өлкө экономикасы үчүн маанилүү болгондуктан аны өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик колдоо чараларын айтты. Жер-жерлерде айыл чарбасы жаатындагы иштерде техниканын жетишсиздигинен өндүрүлгөн продукциянын өздүк баасы кымбат болуп келүүдө. Биз айыл чарба техникалары менен камсыз кылуу аркылуу айыл чарба продукцияларын рынокто атаандаштыкка туруштук бере турган абалга жеткирүү максатын көздөп жатабыз. Ушуга байланыштуу агроөнөр жай комплексине мамлекеттик чоң колдоо көрсөтүлүп жатат. Албетте анын жыйынтыгы тармактын өнүгүшүнө алып келет. Мына бүгүнкү иш-чарабыз бюджеттин эсебинен аскердик техника алуудан кем эмес мааниге болгон иш-чара болуп жатат десек болот. 2021 жылдан бери айыл чарба техникаларынын лизингине жалпысы 12,4 миллиард сом бөлүнүп, бул каражатка 3639 айыл чарба техникасы берилген. Бүгүн суу ресурстары кызматына республикалык бюджеттин эсебинен мына өзүңүздөр көрүп турасыздар 1 миллиард сомго сатылып алынган 112 атайын техниканы берген турабыз. Бул техникалар айыл жериндеги дыйкан фермерлерибизге өз убагында суу жеткизүүгө, райондук айыл чарба башкармалыктарынын жетекчилеринин ыкчам иш алып баруусуна өбөлгө түзөт деген ишеничтемин. Дөңгөлөк менен жүрүүчү узун бум экскаваторлор, жүк көтөрүүчү манипуляторлор, бетон аралаштыргыч, бульдозер жана грейдер сыяктуу техникалар алынган. Болгон булдай эмес, кичинерактары болгон да. Ошону иштетип жүргөнбүз. Бир көзүн алып, наркы көзүнө жетпечү да, бул эми узун, жетет эми. Ал эми бул тизилген пикап үлгүсүндөгү автоунаалар Кытайдын өндүрүшүнөн чыккан. Жалпысынан 40 жол тандабас министрликтин райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына кызматтык унаа катары берилди. Ушундай жогорку өтүмдүүлүгү менен айырмаланган автоунааларды берип атат бүгүн. Ушул тоодо, талаада иштеп айыл чарбасын өнүктүрүүгө бир жогорку салым кошконго бир жакшы кызматтык автоунаа болуп атат. Жети-Өгүз райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бактияр Адылбековдун айтымында буга чейин аларда кызматтык унаа болгон эмес. Жайында баягы малчыларды көчүрүп, неме болуп конуп көчүүсүндө жана жайыттардын деградациясын сактоо иретинде барып мониторинг кылып, конуп көчүү графиктерин аныктап бергенде биз көп мындай кыйынчылыктарды жаратчы элдердин бөлөк мекемелердин автоунааларын арендага алып, УАЗ бөлөк машиналары менен барып кыдырып иш жүргүзгөнгө туура келчү да. Азыр эми бул өзүбүздүн машиналар менен барып кыдырганга иш аракет толук мүмкүнчүлүк түзүлдү. Маалыматтарга таянсак, суу ресурстары кызматында азыркы учурда иштелип жаткан 250 техникасы болсо, анын 70% эскилиги жетип калган. Мындан улам жаңы унааларды сатып алуу улантылат. Кийинки жылы 400төн кем эмес атайын техника менен камсыздалаарын президент Садыр Жапаров айтып өттү. Жанагы копшусунун узундугу 13-14 метрге жеткен. Ал жерде жанагы дарыяларды тазалаганда, көлмөлөрдү тазалаганда ошол мындай биздин суу чарба кызматкерлерине аябагандай жакшы мындай мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Анан дагы ал жерде дагы көптөгөн техникалар бар. Ал техникалар жана бетон мешалка
өзлөрүнүн колу менен жолбочу болсо жана каналдарды бетондоп курганда ошол бетонду мешать этип өзлөрү куюп берип тургандай кылып анысы дагы бар. Аны менен бирге дагы көлмөлөрдө быдырларда жанагындай суунун ил болуп калса, ошо илди дагы өзүнчө соруп алып, чачып тургандай кылып, жанагы быдырлар тазалаганга дагы ошондой техникалар болду. Белгилей кетсек, акыркы кездери азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында иштетилбей калган жерлерди өздөштүрүү аракеттери көрүлүп жатат. Кайракы жерлерге суу жеткирүү колго алынууда, ошондой эле дыйкандарды сууга түсүү менен камсыздоо да бар. Ирригацияны жакшыртуу максатында жыл сайын өлкө боюнча 1000 чакырым канал тазаланып, оңдолуп бетондолот. Ал эми суу тартыштыгын жоюу максатында пландар иштелип чыккан. Азыр биринчи этапта 100дөн ашык техника келсе, мына эмки жылдын жаз айларында дагы 366 келет, анан жылдын аягына чейин 300дөн ашык да техника келет. Ошо жалпы 700дөн ашык техника бизге берилет. Ошондо биз өзүбүздүн жумуштарыбызды өзүбүздүн күчүбүз менен жасаганга мүмкүнчүлүк болот. Биринчиден, экинчиден биз жанагы өзүбүздүн ири чоң проекттерди ушу биздин өзүбүздүн жанагы суу чарба башкармалыктарды курса деген пландарыбыз бар. Бизде планыбызда эмки жылы мына 28-жылдын аягына чейин 55 жанагы чакан орто сакташтарды куруу, жанагы мурда эскилерди реконструкциялоо. Экинчиси жанагы биздин каналдардын 2000 километр каналдарды биз бетондойлу деп атабыз, 3000 километр каналдарды биз тазалайлы деп атабыз. Конкреттүү түрдө скважиналарды да бизге өттү, жердин астында суулар. Ошонун 800 скважинада биз калыбына келтирели деген планыбыз бар. Ушу 28-жылдын аягына чейин. Мына быйыл 100дө скважинада иш жүрүп атат. Ошонун жарымы уже Кудай буйрса бүттү. Эмки жылда жарымын бүтүрөбүз. Жылына 200 скважина деп атабыз. Анан 16 жаңы насостук станцияларды курабыз. Ошо 28-жылдын аягына. Ушундай чоң бир бизде мындай пландарыбыз бар. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 2 жыл мурда биринчи жолу ирригация тутумун жакшыртууга 1 миллиард сом бөлүнүп берилген. Мамлекет башчысы ирригациялык тармактарды оңдоп түзөө иштерин сапаттуу жүргүзүү зарылдыгын, бул келечекте айыл чарба өсүмдүктөрүн суугарууга байланышкан көйгөйлөрдү азайтууга мүмкүндүк берерин белгилеген. Раха Жаныбекова, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24, Жума жыйынтыгы.